Панфилов районунун Вознесеновка айылынын 36 жаштагы тургуну Рустам Райымкулов акыркы 5 жылдан бери Арашат асыл тукумундагы койлорду багып келет. Жакынкы аралыкта алардын санын 100 башка жеткирүүнү пландоодо. Ишкерлигин өнүктүрүү үчүн айыл чарбасын каржылоо 11 мамлекеттик программасынын алкагында Айыл банктан жеңилдетилген насыя алган. Бул анын аталган долбоордон мындай финансылык колдоо алуудагы биринчи тажрыйбасы. Айыл банкка кайрылып кредит алдым. Залог, анан кийин место жительстводан справка бардым. 6% кредит алдым 3 жылга. 6 ай каникулу менен. Иштегенге жакшы экен. Ошондой эле бодом малдын башын көбөйтүү үчүн Жайылма айылынын тургуну Эрмек Дүйшөнбеков банкка насыя алуу үчүн кайрылган. Анын фермасында 80ден ашык кой, 15ке жакын уй, бука бар. Дыйкан 3-4 айда бордоп сатууну чечти. Пошел в банк, стал в очередь. Банкка барып насыя алуу үчүн кезекке турдум. Кийинчерээк мага телефон чалышып, кезегим келгенин айтышты. Документтерди бүткөрүүгө 2-3 күн кетти. Алып келип бергенден соң түштөн кийин эле мага акча берилди. Шарттары дагы жакшы. 6% менен берилди. Негизинен мен жакшы кой алам деп пландагам. Бирок букаларды ала турган болдум. Тоого айдап, бордоп багышым керек. Панфиловская айылынын 43 жаштагы тургуну Максат Абылбек уулу жыл сайын дээрлик 50 гектар жер айдайт. Арпа, жүгөрү, кызылча, буудай эгет. Мындай көлөмдү иштетүүдө дыйкандын өзүнүн айыл чарба техникасы болгону пайдалуураак. Айыл банктын жардамы менен былтыр лизингге трактор алган. Кредит агроөнөр жай комплексин насыя алуу мамлекеттик программасы аркылуу 6% жылдык үстөгү менен берилген. Беларусь анан ЮТО предлагать этти. Мен ЮТОго эметтим, анан 0,4-кө. Документтер бат эле бүттү. Даже анан алдым ушуну. Былтыр где-то август-сентябрларда. Условия жакшы, билбейм, мага 6 айда бир төлөйбүз. 6% менен 6 жылга. Өткөн жылы агроөнөр жай комплексин насыя алуу программасынын алкагында Айыл банк 1678 кардарга айыл чарба техникаларын жаңыртуу үчүн 1,6 миллиард сом берген. Быйыл жыл башынан бери жалпы суммасы 133 миллион сомдон ашык 29 насыя бекитилип өздөштүрүлдү. Айыл чарбасын каржылоо программасынын алкагында өткөн жылы 3300дөн ашык дыйканга 2 миллиард 300 миллион сомго жакын насыя берилген. Эми быйыл эле ошондой эле программалар кайра ишке кирди. Азыркы убакытта ФСК 11 программасы боюнча бизде банкта очередте 13 миңден бир аз ашыгыраак киши очередте турат. Сураган акчасы эми алардын очеред боюнча 12 миллиард сомдон ашык. Бирок бүгүнкү күндө эми мамлекет тарабынан банкка бөлүнүп берген акча 1 миллиард 650. Ошону азыр фермерлерге берип атабыз активно. Эми бүгүнкү күндө 14 апрелге караган күнү биз 1000ден ашык кишиге уже кредит бердик, 437 миллионга бүгүнкү күндө. Эми даже активно баягы берип атабыз. Мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүнү каржылоонун максималдуу көлөмү 500 миң сомду түзөт. Тамчылатып сугаруу, күнөс канат чарбалары, интенсивдүү багбанчылык, асыл тукум чарбаларды киргизүүдө, канаттууларды, балык чарбасын, балчылыкты өнүктүрүүгө 5 миллион сомго чейин каралууда. Бул сумма жетишсиз болсо, дыйкан Айыл банктан 18% жылдык үстөгү менен айыл чарба продукциясы аркылуу насыя ала алат.